Эркебаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби Борбор калабыздан 1000 чакырым аралыкта Өзбекстан Республикасы менен чектешкен чек ара аймагында жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктикте. Баткен районунун Куштут айыл өкмөтүнө караштуу Соңмент айылында жайгашкан. Мектеп имараты типтүү 1976 жылдан пайдаланууга берилген. Сыйымдуулугу 320 орун. 1976 жылдан 1 орто мектеби, 2000 жылдын 1 сентябрынан тарта партиялык кызматтарда иштеген Соңмент айылынын кулуну Элчек Эркебаевдин ысмы ыйгарылган. Учурда 328 окуучу билим алууда, 28 мугалим эмгектенет. Мектеп 2023 жылдын май айында программалык аккредитациядан өткөн. Окуучулардын пайдалануусу үчүн 14 окууканасы, ашкана, гимнастика залы, компьютер канасы, Кызыл Жылдыз компаниясы тарабынан электрондук китепкана, келечек үчүн билим берүү долбоору аркылуу заман талабына ылайыктуу каражаттар менен жабдылган. Мектеп ашканасы Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мектеп тамак аш долбоорунун алкагында 2019 жылдан ысык тамакка өткөрүлгөн. Мектеп лабораториясы тагылимдердин практикалуу бөлүмүндө эксперименттерди жүргүзүүдө, мугалимдер жана окуучулар үчүн билимди бышыктоодо абдан маанилүү рол ойнойт. Мугалим бул бүгүнкүнүн эң жөнөкөйү, эртеңкинин улуу инсаны. Биздин жамаат инновациялык усулдарды жана технологияларды колдонуу менен учур талабына шайкеш келген билим берүү стандарттарын ишке ашырууда алдына максат коюп, перспективалык план менен өнүгүүгө багытталды. Мектеп миссияны ишке ашырууда усулдук кеңешме, координациялык кеңешме, усулдук бирикмелер, ата-энелер мектеби, жаш мугалимдер бирикмеси, кызыктар тараптардын өкүлдөрү менен жүргүзүлгөн бирдиктүү аракеттер жыйынтыгында республикалык жана эл аралык конкурстарда, олимпиадаларда өзгөчө 3 жыл аралыгында жакшы деңгээлге көтөрүлүп, көрсөткүчтөргө жетиштик. Мына ушул боюнча келгиле мен силер менен бир аз окуучуларда энерджайзерлерди ушул пиза боюнча бир аз мотивация ойготуу үчүн bir oyundu üretip koyuyoruz sилерге. Бұл oyun emeği деп аталат. Купуя маалымат деп аталат. Силер bunu койдуңарбы? Купуя маалымат деп аталат. Купуя маалымат канчалык деңгээлде кетет кармашабыз. Ошолда турабыз. Dörtten olduk. Demek dörtten bir komandamız. Barımız kolumuzda, artığımızda caşırabız. Malumat ketken uçurda, malumat sizlerde kançalık ketip atar. Bana uşul malumatın akırına jetişin bağlayız. Emniyedir malumatımız üzülüp ketip atar. Ben berip төртөлө mugalimdin içinde malumat akırına жетişi kıyım oldu da. Oşun için malumatты жана neyronlardan sinaps katары bергенде berişke hareket kıldı. Тура эмес кетип калды маалымат. Байкадыңар mı? Биздин команда байкап атат. Мына эми туура кетти. Эми даярданып алдык демек маалыматты кийинки эмесин берейин. Маалымат кетти. Тура эмес, мен эч кимге маалымат берген жок. Рахмат кыздар. Эмгек жамаатыбызда 5 мугалим эл агартуунун отличниги, 2 мугалим Республикалык кесиптик бирлик уюмунун борбордук комитетинин отличниги, 1 мугалим Республикалык ооган ардагерлер кеңешинин мээримдүүлүк медалынын ээси, 6 мугалимибиз заманбап мугалим, санарип мугалим төш белгисинин ээлери, 4 мугалим мастер тренер жана улуттук тренер. Мугалим окуп турганда гана жашайт. Окуганды таштап коёр замат
андагы мугалимдик сапат жоголот. Анын далили төмөнкүлөр боло алат. 15 мугалим санарип мугалим 2023-2024 сынактарынын катышуучусу. Жеңүүчү катары 2 мугалим Ташкент шаарына жолдомо алышкан. Турдугүл Жаркынбаева 1 мугалим 2023 сынагынын облустук турдун жеңүүчүсү, республикалык конкурстун мыкты катышуучусу, жылдын мыкты окурманы 2023 кароо сынагынын республикалык турунда байгелүү 2 орундун ээси. Гүлназик Курбанова мыкты тарбиячы 2024 сынагынын республикалык турунун катышуучусу. Мугалимдерге багыт берүүдө мектеп жетекчисинин орду чоң. Мектеп мүдүрү Айнсаат Айбашеванын сынактардагы байгелүү орундарга жетишүүсү жаш мугалимдерге үлгү. Анын мектеп жетекчисинин колундагы орду аттуу эмгеги илимий конференцияда жактырылып, агартуу майданындагы усулдук изденүүлөр жана табылгалар жыйнагында басмадан чыгарылган. Биздин эмгек жамаатыбыздын ийгиликтери: кезектеги ремонт иштеринде гран-при жана 1-дараждагы дипломдун ээси. Жалпы республикалык тестирүүлөөдөгү жетишкен ийгиликтер үчүн 2023 жылы Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазчылык каты менен сыйланды. Милициянын жаш жардамчылары тобу райондук мелдештерде активдүүлүгүн көрсөтүп, аскер бөлүктөрү менен да иш-чараларга байма-бай катышып, биздин команда баалуу белектердин, дипломдордун ээси. Манастаану интеллектуалдык телетаймашында жаш манасчы сынактарында жеңүүчү, мугалимдер командасы билим берүү кызматкерлери арасында өткөрүлгөн стол тенниси боюнча облустук турдун жеңүүчүсү, республикалык турдун катышуучусу. Учурда мамлекеттик стандарттын чегинде STEM багытында окутуу, креативдүү ой жүгүртүү, инновациялык усулдарда билим берүү өзгөчө мугалимдер тарабынан колго алынды. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү жалпыга программасынын максаттарын тездетип ишке ашыруу демилгелери долбоор алкагында мектепке чейинки билим берүү жана балдарды коргоо мамлекеттик стандартына ылайык дене жагынан эмоционалдык, эстетикалык чөйрөлөрүн өнүктүрүүчү STEM методикасын колдонуу менен сабактар өтүлөт. Мугалимдер бул багытта атайын окуудан өтүшкөн. Мага айтсаңыз унутамын, үйрөтсөңүз эстеп каламын. Ошол жумушка катыштырсаңыз, анда үйрөнөмүн деген турмуштук тажрыйбага багытталган мугалимдердин усулдары аркылуу окуу жана тарбия айкалышып келет. Эгерде биз бүгүн балдарды кечээкидей окутууну уланта берсек, алардын эртеңкисин уурдаган күнөөлүү болобуз. Мугалимдерибиз натыйжага жана өнүктүрүүгө багытталган окуу усулдарын сабактарында колдонууга жетишти. Мугалим сиңирген билим бир эле адамдын тагдырына эмес, бүтүндөй мамлекеттин тагдырына көз каранды. Мектептин орус тили жана англис тили мугалимдери ар тараптуу өнүккөн, дүйнөнүн кайсыл өлкөсүндө болбосун, өз ордун тапкан балдарды тарбиялоону өздөрүнө максат кылып алышкан. Мектепте өткөрүлүп жаткан ар кандай тарбиялык иш-чаралар адамгерчиликке, адеп-ахлак, нарк-насил, каада-салтты баалоо менен мекенди сүйүүгө багытталган. Мектептин эртеңки кубаттуулугу стратегиялык ой жүгүртүүгө жөндөмдүү инсанды турмушка даярдоо.
Алатау өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан. Укмуштун бары табылган, уютку шөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан. 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менен Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Эх, кандай кенен Кыргызстан, экинчи менен Кыргызстан. Туйлаган тулпар улуңмун, тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан, өсчү Кыргызстан, кыйлалга көччү Кыргызстан. Ак калпак элин байырлап, анын сайын көктү Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Кандай гана билим берүү болбосун, анын жыйынтыгы болот. Биздин мугалимдердин жыйынтыгы бул олимпиада көрсөтүштөрүндө. Зейин олимпиадасы, Кыргыз-Швед, Акмо, Жаш Пифагор, STEM, Алтын түйүн, Иран олимпиадасы, Билим кана, улуттук жана предметтик олимпиадалар. Дээрлик быйылкы окуу жылында окуучуларыбыздын 60% олимпиадаларга тартылды. Өзүнчө дүйнө Кыргызстан, көрүнсүн көркүм жылдыздан. Кубалап бакыт шаштырсын, туттарып күндө Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан. Алатау койнун элеген, эгемен элим Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Кыргызстан. Мектептин дагы бир көрсөткүчү же жетишкендиги бул биздин учурда чет өлкөлөрдө жана өз мекенибизде билим алып, эмгектенип жаткан бүтүрүүчүлөрүбүз. Биз жана биздин элибиз алар менен дайыма сыймыктанабыз. олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнө, аларды даярдаган мугалимдерине жыл сайын 25 май акыркы коңгуроо салтанатында Акылбек Матраимов, Элчибек Эркебаев атындагы стипендиялар ыйгарылат. Спорттогу жетишкен ийгиликтери, коомдук иштердеги активдүүлүгү эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнө, Кыргызстандын мыкты окуучусу конкурстардын жеңүүчүлөрүнө, демөөрчүлөр тарабынан колдоолор көрсөтүлөт.
Bilim bölüşkün sayın көбөйөт, ал эми алтын bölüşkün sayın azayat. Ошондуктан билим алгандан жана аны bölüşкөндөн эч качан тажап албайт. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Ya sen kendini bilmezsen nice okumaktır. Бийикке чыксаң көзүң ачылат, билимдүүгө жолуксаң көңүлүң ачылат. Байлыктын баарысы жакшы, а бирок бактысы билим. La connaissance, c'est le voir, respecte le passé et créer le futur. Chers étudiants, l'avenir dépend de vous. Ülkünde bağışsa sızlanmış, ülkümüz mektepten başlar. Uyası unutmaz kuşlarımız. Balaga bak bergen muğalim, batırga tak bergen muğalim. Tarbiya talimge suğarıp, barısı bak gelgen muğalim. Muğalim. Ürkünde deyike uçkanız, ürkünde bağızsa sızganız. Ülkümüz mektepten başlar. Bu yasın unutmaz kuşlarımız. Билим берүүдө бизге жакындан көмөктөш болгон, моралдык жана материалдык колдоо көрсөткөн уюмдарга, дем берүүчүлөрүбүзгө долбоор жетекчилерине терең ыраазычылык билдиребиз. Жан дүйнөсү таза, жүрөгүндө кири жок. Орой сүйлөп башка жандын жүрөгүнө тилелек, жашоосунда арамдыкты билелек аруу жандар, булар биздин окуучулар.